Кыргызстандын бажы бекеттерин ЕАЭБ өлкөлөрү биргелешип көзөмөлгө алышы керек. Бул тууралуу катты Трансparency Казакстан коомдук фондунун эксперттери казак өкмөтүнө жиберген. Анда 2 жылдан кийин Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин бажы топтомундагы үлүшү 1,9% түзө турганын, бирок иш жүзүндө биздин өлкө мындан аз сумма чегерип жатканы айтылган. Буга байланыштуу Казакстан, Россия жана Беларусь өздөрүндө топтолгон бажы төлөмдөрүнүн эсебинен Кыргызстандын бюджетин толтуруп жатканы айтылууда. Кытай менен Түркиядан ташылып жаткан абдан ири контрабанданын эсебинен Кыргызстан бажы төлөмдөрүнүн бир бөлүгүн жашырып жатат. Дүйнөлүк соода уюму бажы статистикасын анализдеп чыгып, ортодогу айырма 3-4 эсе экенин аныктап чыкты. Бул бажыдан түшчү төлөмдөрдүн жалпы суммасына зыянын тийгизип, ЕАЭБтин бардык өлкөлөрүнө, өзгөчө Казакстанга кедергисин тийгизүүдө. Бул маселе 2017 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевга айтылган. Кыргыз өкмөтү болсо бул Казакстандын расмий тараптарынын билдирүүсү болбогондуктан комментарий берүүгө негиз жок экенин айтууда. Экономика министри Олег Панкратов менен телефон аркылуу байланышканыбызда ал Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн ар бири көз карандысыз мамлекет болгондуктан ЕАЭБ мүчөлөрү бири-биринин бажы чегарасын көзөмөлдөөгө кийгилише албай турганын билдирди. Договор о Евразийском экономическом союзе. ЕАЭБ боюнча келишимде бажы органдарынын көзөмөл жүргүзүү боюнча өздөрүнүн өз ара аракеттенүү жолдору так көрсөтүлгөн. Ал жерде өздөрүнүн бириккен коллегиясы бар. Анда маалымат бөлүшөт. Бир өлкөнүн укук талаасында биргелешкен көзөмөл жүргүзүү тууралуу эч жерде жазылган эмес. Андай болушу да мүмкүн эмес. Бул эки өлкөнүн биримдикке кирген бардык мамлекеттердин макулдашуусу менен болушу мүмкүн. Бул биздин укугубуз. Айрым маалыматтар боюнча өткөн жылы Кытайдан Кыргызстанга келген товарлардын суммасы 1,5 миллиард долларды түзгөн. Бирок Кытай тарап Кыргызстанга болгон экспорт 5 миллиард доллардан ашаарын билдирген. Башкача айтканда, ортодо 3,5-4 миллиард долларга жакын айырма болууда. Жакында эле Россиянын Регнум агенттиги Кыргызстандын бажы статистикасы тууралуу материал жарыялады. Анда 2001-2017 жылдардагы көрсөткүчтөр алынган. Кытайдан Кыргызстанга экспорт 11 миллиард 64 миллион долларды түзгөн. Эми Кытайдын эсеби боюнча бул көрсөткүч 61 миллиард 667 миллион долларды чапчыган. Ортодо айырма 50 миллиард доллар. Ошондой эле Түркия менен соода алакабыздагы импорттун айырмасы дагы 1 миллиард 839 миллион долларды түзгөн деп жазылган. Бирок адистер мындай чоң айырма болушу мүмкүн эместигин айтышууда. Алар бул айырманы эки өлкөнүн ортосундагы эсептөө ыкмасы ар башка экендиги менен түшүндүрүүдө. Мисалы, Кытайдан интернет аркылуу буйрутма берилген телефонду Кытай экспорт деп эсептесе, Кыргызстан аны импорт катары эсептебейт экен. Значит, что я хотел сказать? Мынчалык чоң айырмачылык болушу мүмкүн эмес. Кытай көрсөткүчтү көбүрөөк кылып жазып коет. Дүйнө жүзү боюнча эле аткезчилик бар. Ошол эле Казакстанда дагы. Эгер алар биргелешкен көзөмөл жүргүзүш керек дей турган болсо, эки өлкөдө тең ошондой көзөмөл болушу керек. Башкача айтканда, Кыргызстандан чыккан товарларга көзөмөл жасалышы керек болсо, Казакстандан бизге кирген товарларга да ошол эле тартип иштеши зарыл. Менин билишимче, Казакстандык коомдук фонддун кайрылуусуна ошол эле өлкөнүн мамлекеттик органдары реакция кылган жок. Менин оюмча, бул ЕАЭБтеги тең укуктуулукту бузуп жатат. Анткени бардык суроолор эки мамлекеттин же 5 мамлекеттин ортосунда чечилиши керек. Эскерте кетсе, Кытайдан Кыргызстанга жүк, Торугарт, Эркештан бажы өткөрмө пункттарынан өтөт. Ал эми Түркиядан товар Өзбекстан чегарасы аэропорт аркылуу алынып келет. Бажы тармагында бир канча жыл иштеген Жогорку кеңештин депутаты Талайбек Масабиров Кыргызстан менен Кытай бажы кызматтарынын маалыматтарынын ортосундагы айырмачылык боюнча атайын мониторинг жүргүзүү керек деп эсептейт. Ал жерден ар бир өткөн машина регистрация өтөт. Ар бир машина жанагы текшерүү, досмотр деп коет, карап анан ошого жараша кандай товарлардын жараша жанагы поштына, жанагы салыктар төлөнөт. Анан ошону мамлекет мен ойлойм, ошол жерде көзөмөлдөй эле атат болуш керек депчи. Манан сен контрабанда менен өткөрүп атасың дегенден бул үстүттөн айтып койгон да. Анын далили болуш керек. Ушундай далилдеп кармаш керек. Эч кандай далилдене турган документтер жок болсо, анда контрабанда анда. Ар бир өлкөнүн өзүнүн бажы бекеттери жана анда жүрүп жаткан ишти көзөмөлгө алган бажы кызматы бар. Ошондой эле аткезчилик менен күрөшкөн бөлүмдөр иштейт. Мындан улам адистер, эгер кимдир бирөөнүн контрабанда тууралуу кандайдыр бир маалымат болсо, аны атайын ыкчам топ текшериши керек дейт. Эң негизгиси бул тармакта ачык айкындуулукту камсыздоо үчүн санариптик соода жүргүзүү, салык декларациясын электрондоштуруу зарыл. Рахат Жаныбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.